2020 жылкы парламенттик шайлоо эң кымбат шайлоо болот. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Бактыбек Калмаматов маегинде билдирген. Анын баамында алдыдагы парламенттик шайлоодо бир партиядан 20 миллион доллар коротулушу мүмкүн. Анткени бусуга упай 9-дан түшпөйт. Анын түшүрүүгө азыр парламенттин даремети жетпейт. Кыргызстандагы кландар, олигархтар акча берип парламентке келүүгө аракет жасайт. Хандын адилеттүүлүгү элдин калыстыгынан башталат. Эл 2020 жылы жакшы парламент шайлай алса, президенттин айткандары суу кечпейт. Ал нормалдуу фигура гана болуп калат. Биз парламенттик башкаруу системасындабыз. Бирок ал миссияны парламент аткарып жатат. Башкача айтканда, ыйгарым укуктарды бирөөнө берип коюп отуруп алдык. Парламенттин бул кылганы туура эмес дейт экс-депутат Калмаматов.